Кыргызстандагы учактар коопсуздукту сактоо талаптары боюнча эл аралык стандартка төп келбейт деген жүйө менен 2006-жылы Евробиримдик кыргыз авиакомпанияларынын баарын кара тизмеге киргизген. Более 85% замечаний выполнено. Учактардагы коопсуздукту сактоо боюнча берген эскертүүлөрдүн 85% аткарылды. Эми өкмөт авиациялык эрежелерди бекитип берсе, биз кара тизмеден чыгууга даярбыз десек болот. Аткан элердин айтканына ишенсек, аракет болуп эле жатат. Бирок 7 жылдан бери жыйынтык жок. Ушул гражданский авиацияга тиешелүү көп чиновниктер мына эртең бүрсүүнү чыгабыз деп эле айтып келатышат, бирок 7 жыл өттү, ошондон бери чыга элекпиз. Андан бери аябай чоң жана авиационный окуялар болуп кетти. Бул эмне дегенди билдирет? Бул биздин жарандык авиация системасында аябай көп проблемалар бар. Ананда жарандык авиациянын саясаты туруктуу болбой, уламдан улам жетекчи алмашып, кара тизменин бага ачылбай жатат дейт эл өкүлү Жусуп Алисаев. Ошол 2 жылдын 3 жылдын ичинде билем, алардын жетекчиси уже 3 жолу алмашып кетти. Бир жетекчи олтуруп алып ушуну мен чыгам деп бел байлап отурганда уже ал кетип калып, анын маселеси баарын токтоп, экинчиси кайра улай албай, ушул маселенин баары ошонун келип чыгып атат. 2006-жылга чейин Кыргызстанда авиакомпаниялардын саны жаандан кийинки козгарындай эле көбөйүп, саны 40ка чукулдап калган. Орусия менен Туркияда да мынча авиакомпания жок. Чет элдик компанияларды кыргыз жарандарын атына каттата коюу же атын ооштуруп жаңысын ача коймой көрүнүштөрдөн улам эл аралык аренада кыргыз авиациясынын кадыр баркы төмөндөп кеткен. Кара тизмеге түшкөн компаниялардын багын ачуу үчүн саны бар сапаты жок компанияларды жаап, азыр өлкөдө 18 компания калды деп жарандык авиация агенттиги билдиргени менен учактардын абалы көңүл жубатпайт дегендери бар. Кыргызстандагы авиакомпанияларды жүргүнчүлөрдүн өмүрү эмес, каражат кызыктыргандай. Башка өнүккөн мамлекеттерде учактардын баасы 80 миллион долларды түзөт. Ал эми Кыргызстандагы учактардын баасы ашып кетсе 10 миллион доллар. Анан да кызыгы биздин Кыргызстандагы учактар башка мамлекетте колдонуудан чыгып, каттамга жарабай калган учактар. Жаңы самолетти сатып ала турган абдан чоң бай мамлекеттерде мүмкүнчүлүк албаса, көпчүлүк компаниялар, дүйнө жүзүндө компаниялар лизингке ошол пайдаланган самолеттерди алуу үчүн учуп атышат. Ал чөнтөккө карай иш кылыш керек да. Кыргызстандагы авиакомпаниялардын карамагында жалпысынан 63 учак бар. Алардын 32сине гана учууга уруксаат берилген. Полетным часам Кыргызстандагы учактардын орто жашы 18 жыл, эң эскиси 23 жыл. Бирок алардын учуу мөөнөтү бүтө элек. Тагыраак айтканда лимити толгонго көп бар. Бирок учак канчалык эски болсо, ошончолук ремонт керек. Кыргызстандагы 18 авиакомпаниянын 6-сы жүргүнчү, дагы 6 жүк ташыйт. Калгандары атайын жана айыл чарба иштеринде колдонулат. Гүлнара Касымбекова, Алмаз Нурманбетов, Коомдук 1 канал.